Саламатсыңарбы окуучулар? Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабак 6-класста Кыргызстандын тарыхынан болмокчу. Сабактын темасы Улуу Жибек жолу жана Кыргызстан. Сабакты даярдаган мугалим Нарын шаарындагы номер 9 Абдыкадыр Сатыков атындагы мектептин тарых мугалими Кармышева Эльмира Муратбековна. Сабактын максаттары менен таанышабыз. Улуу Жибек жолунун кантип, эмне үчүн пайда болгондугу, анын бутактары, мааниси жөнүндө маалымат алабыз. Улуу Жибек жолунун өз мезгили үчүн зарыл болгондугун табылдайбыз. Маанилүү маалыматтарды, даталарды, түшүнүктөрдү тексттен таhlildейбиз. Логикалык ой жүгүртүүбүздү өстүрөбүз. Кыргызстан Улуу Жибек жолунун бир бутагы болгондугуна, дүйнөлүк цивилизацияга салым кошкондугуна сыймыктануу менен бирге биргелешип, топтордо иштеүүгө көнүгөбүз, социалдык көндүмдөргө үйрөнөбүз. Улуу Жибек жолу биздин заманга чейинки 2-кылымда пайда болуп, 15-кылымга чейин жашаган. Жибек жолу деп аталганга чейин, биздин заманга чейинки 3-миңжылдыкта бул жол аркылуу Памирден Индияга жана Месопотамияга товар катары лазурит ташылгандыктан лазурит жолу. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта Байкалдын жээктеринен жана Чыгыш Саяндан Кытайга неврит ташылгандыктан неврит жолу деп аталган. Кыргызстан аймагы дагы Улуу Жибек жолунун таманында жайгашкан. Бул жолдун ачылышына биздин заманга чейинки 2-кылымда Кытай саякатчысы Чжан Цяндын 138-128 жылдары усундарга жана үйөтчүлөргө дипломатиялык миссия менен келиши түрткү болгон. Ал өзү көргөн жерлерди картага түшүрүп, Кытай менен Батыштын байланышын камсыз кыла турган жолдун нугун аныктаган. 2-кылымдын аягында Кытай жана Индияны, Жакынкы Чыгыш жана Европа менен бириктирген кербен жол пайда болгон. Ал жол 2 негизги бутакка бөлүнгөн. Түндүгү Кытайдын түндүгүнөн башталып, Памир жана Арал аймактары аркылуу Волга жана Кара деңиз бассейндерин, а түштүгү Орто Азияны аралап өтүп, Жакынкы Чыгыш жана Түндүк Индияга чейин жеткен. Улуу Жибек жолу деп аталып калышынын себеби бул жол аркылуу жибек кездемелер көп ташылган. Жибек кездемелерди жибек куртунан алынган жиптер менен токушкан. Жибек үлпүлдөгү назик кездеме болгон. Биздин замандын башталышында Орто Азиянын эли эл аралык соодага жигердүү катыша баштаган. Базарларда Кытайдын жибек кездемелерин, фарфорлорун сурашкан. Индия, Ирандан келген асем кооздуктарга, сапаттуу металл буюмдарына, шаймандарга да чоң талап болгон. Орто Азиядан сыртка ферганалык аргымактар, аң терилер, айнеги диштер, неврит, лазурит таштары, алтын күмүш кооздуктар, килемдер, жаңгак жыгачы, айыл чарбаздыктары, вино жана башка товарлар чыгарылып турган. Кыргызстандагы Ош, Өзгөн, Баласагын, Суяп, Барскон, Ат башы сыяктуу орто кылымдардагы шаарлар аркылуу соода кербендер өткөн. Бул шаарлардагы кербен сарайларда соодагерлер түнөп, эс алышып, товарларын сакташкан. Жибек жолун ар кайсы доорлордо көптөгөн империялар көзөмөлдөшкөн. Алар сооданы жана коопсуздукту камсыз кылышкан. Улуу Жибек жолунун бир бутагы Кыргызстан аркылуу өткөн. Ал 2 бутакка бөлүнгөн. Түштүк бутагы Фергана менен Алайды аралап өткөн. Фергана өрөөнү аркылуу келген жол Ош шаарына келип, Талдык бели аркылуу Алайга чыккан. Түндүк бутагы Чүй менен Ысык көл аркылуу өткөн. Ал Ташкенттен чыгып, Тараз аркылуу Чүйдөгү Невакет, Баласагын жана Суяп шаарларына келген. Кербендер Боом Капчыгай аркылуу Ысык көлгө келишкен. Каркыра аркылуу Текеске же Барскон шаарына жеткен. Бедел ашуусунан өтүп Кашкарга барышкан.
2 жол тең чыгыш Түркстандан кошулган. Бул соода жолу батыш менен чыгышты байланыштырган эл аралык маанидеги жол болгон. Жибек мурда Кытайда гана жасалса, кийин Самарканд, Фергана, Бухара шаарларында да өндүрүлгөн. Сооданын өнүгүшү менен математикалык түшүнүктөр кеңейген. Кытайлыктар Орто Азиянын врачтарынан хирургиялык операцияларды жасоону үйрөнүшкөн. Искусствонун жетишкендиктери да зор болгон. Шаарлар курулган, имараттар салынган. Кытай куруучулары Орто Азиялыктардан имараттарды жаны бар өсүмдүктөрдүн элесин түшүрүп кооздогонду үйрөнүшкөн. Ал эми кытайлыктардан жибек издемелерге кооз саймаларды сайганды, лакты пайдаланууну үйрөнүп, бул өнөр батышка тараган. Улуу жибек жолу 15 кылым өкүм сүргөн. Бул жолдун мааниси 15-кылымда деңиз, океан жолдорунун ачылышы менен төмөндөп, бара-бара жоюлган. Кыргызстанда Улуу жибек жолунун эстелиги катары ат башыдагы Таширабад кербен сарайы сакталып калган. Биз сабактын негизги мазмуну менен тааныштык. Азыр суроолорго көңүл бурабыз. Төмөндөгү сөздөрдүн маанисин түшүндүрөбүз. Лазурит, Неврит, Улуу жибек жолу, Чежантян, Таширабад. Суроолорду берип, өзүбүздү текшерип көрөбүз. Улуу жибек жолу качан жана эмне үчүн пайда болгон? Улуу жибек жолу деп аталышынын себеби кандай? Улуу жибек жолу аркылуу кандай товарлар ташылган? Эмне себептен Улуу жибек жолу жашоосун токтоткон? Карта менен иштегенге үйрөнөбүз. Улуу жибек жолунун Кыргызстандан өткөн багыттарын картадан таап көрсөтөбүз. Таширабад кербен сарайы жайгашкан аймакты картадан табабыз. Сүрөттөргө баяндама жасайбыз. Сүрөттөрдөн Улуу жибек жолу тууралуу эмнени көрүп билүүгө болот? Үйгө тапшырма. Окуу китебиндеги 22-параграфтан 85-90 беттерди окуп чыгабыз жана суроолорго жооп беребиз. Улуу жибек жолунун тарыхый мааниси жөнүндө аңгеме жасабыз. Жоопторубузду төмөндөгү менин электрондук дарегиме жиберсеңер болот. Ошону менен бүгүнкү сабактабыз аяктады. Көрүшкүчө саламатта болгула балдар.